Ушул күздөгү негизги саясий окуялардын бири Кумтөр кени боюнча биргелешкен ишкана түзүү болмокчу. Көпчүлүктүн көңүлү кычыраган кышка даярдануу, бажы биримдигине кирүү жана энергетика маселелери менен биргеликте өлкөдөгү эң ири кен ишканасынын келечегине бурулууда. Ушундай маанилүү окуянын алдында ар кандай саясий топтор жана жалпыга маалымдоо каражаттар Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн ар кандай чагылдырып келет. Ошондуктан коомчулукка маалыматтар туура жана так чагылдырылыш үчүн Кумтөр ишканасында журналисттер үчүн семинар тренинг өткөрүлдү. Алтын кен ишканасынын экологияга тийгизген таасири, коопсуздук техникасынын сакталышы жана биргелешкен ишкана түзүү маселелери журналисттер үчүн эң талкууланган темалар болду. Басма сөз өкүлдөрү Кумтөр ишканасынын адистери менен коомчулукту ойлондурган суроолорун ортого салышты. Катышуучулардын активдүүлүгү түшүнүктүү. Алар Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн жана бардык процесстерин өз көздөрү менен көрүүнү чечишкен. Анткени калк компания тууралуу маалыматтарды бийик трибуналардан гана угуп, атка минерлердин жеке амбицияларын алдырып, ар кандай аргументтерге ишенип келишкен. Ар кандай ушак сөз болот, өйдө төмөн сөз болот. Биз өз жумушубузду көргөзүп, кандай пайда алып келип атабыз, канча эл менен иштеп атабыз, силер да өзүлөрү келип тоого чыгып, биз менен байланышып, жергиликтүү эл менен сүйлөшүп кетсин деп, бул түзмө-түз ошон үчүн ушундай жолугуу болуп атат деп эсептейм. Журналисттерге алтын казуу процессинин ар бир иш аракетин майда чүйдөсүнө чейин таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Басма сөз өкүлдөрү атка минерлер зыян келтирүүдө деген таштандылар жайынан жана кен жерине жакын мөңгүлөрдүн абалы, тазалоочу курулуштары менен кен жеринин башка объектилерин өз көздөрү менен көрүшүп, баа беришти. Биз келип бул жерден чындыгында эле коопсуз экенине ишенип атабыз, себеби фабрикада болдук, кандай алтын иштетилет, адамдар кандай иштеп жүрөт, анан бул жерде суулар кандай тазаланат, ошонун бардыгын көрүп турабыз. Кумтөр кен жеринде радиациянын деңгээли тууралуу дагы суроолор четте калган жок. Адамдын организмине анын таасири өтө жогору деп айтылып келген. Аны текшерүү үчүн журналисттер өз өлчөмдөрүн жасап көрүштү. Алар радиациянын деңгээлин кен жеринен жүздөгөн чакырым алыстыктагы айылдардан баштап, карьердин түздөн түз жанынан өлчөштү. Жыйынтыгы катышуучулардын бардыгын таң калтырды. Эң биринчи коопсуздукту сакташат экен, экологияга болгон мамилелери жакшы экен. Ошондуктан бизде келатып көрүп атабыз, ошо аркарларды, кулжаларды, ошо адамдардан коркпойт, эмнеге коркпойт, ал анткени адамдар ага тийбейт да. Бюджети түптөөчү Кумтөр ишканасынын айланасындагы кызуу талаш-тартыштар анын ачылышынан бери эле уланып келатат. Компания дайыма маанилүү саясий окуялардын алдында сындардын объектиси болууда. Анткени кандай гана пикир болбосун, белгилүү бир саясий упайларды алып келет. Азыр алар келерки жылы болчу парламенттик шайлоо алдында дагы өтө маанилүү.